Той қайтарып жүресің? Қанша болдың бар? Ассаламу алейкум, ардактуу телекөрүүчүлөр. Мен Айылым көрсөтсө кайрадан эле сиздер менен биргеликте Ош облусунун Өзгөн районуна караштуу Акжар айыл аймагынын Семизкөл айылында. Мына ушул айыл. Бүгүн сиздер менен биргеликте бул айылдын тарых таржымалыгын, таланттуу инсандарын, деги эле жашоо тиричилигин биргеликте таанышабыз. Бизден алыстамай жок. Баары алдыда. Кызыктын баары алдыда. Ош облусунун Өзгөн районуна караштуу Акжар айыл аймагында 4 айыл бар. Биз сөз кылчу толуу аймакка кирген Семизкөл айылы. Облус борборунан 85, райондон 25 чакырым алыстыкта жайгашкан. Деңиз деңгээлинен 2005 метр бийикте орун алып, 220га жакын кожолук, 1175-тин тегерегинде калк жашайт. Айылда орто мектеп, спорт зал, клуб, медпункт жана мечит бар. Элеттиктер негизинен мал чарбачылык жана дыйканчылык менен алектенишет. Ошондой эле айыл багбанчылыктын алма багытына да ыңгайлуу. Бүгүнкү күндө Семизкөл айылында элдерди президенттин жарлыгына иш планында бар эле элдерди калкты таза суу менен камсыз кылуу. Ошол багытта Семизкөл айылында дагы 7 километр аралыкка суу турбалар түштөрү орнотулуп, жалпы элди таза суу менен камсыз кылуу үчүн инвестиция тартып, Араб фондусунан 1 миллион колдоо, ал эми жалпы элдин жамааттын өздүк салымы 700 000 сом менен ушул бүгүнкү күндө ошол иш-чаралар бүтүп жатат. Ал эми андан сырткары элдин саламаттыгын сактоо, эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу ар кандай шартта даяр туруу максатында дагы эле Араб Кувейт фондусунан элге ФАП салынып, курулуп, пайдаланууга берилди. Андан сырткары бул жакта светтик столбалар жараксыз абалга келип калгандыгына байланыштуу жаңыдан цемент столбаларга алмаштырылып, жаңы чубалгылар коюлуп, элди электр энергиясынан үзгүлтүксүз пайдаланууга шарттар түзүлүп берилди. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Абалар, жакшысыздарбы? Амансыздарбы? Тынчсыздарбы? Айылга киргенде эле мени ар дайымкыдай тарых таржымалык кызыктырып келет. Көчө кезип баратып, аксакалдарга туш келдим. Ошентип Семизкөл айылынын аталышын сурап алуу үчүн аларга кошулуп жол тарттым. Кайсы жака жөнөдүздөр азыр? Мына жерде кичине чогулушубуз бар, ошол жака неме кылалы. Ошол жака сакин жол тартып барайыктыр, а Сашка. Бул Абдыкалык. Мен болсо Сашка деп коем. Бул менин окуучум, азыркы кезде айыл башчы. Алманбек. Алёша деп коем. Аба, бул эми Семизкөл айылынын тарых таржымалын айтып берсеңиз, эмне себептен Семизкөл деп аталып калган? Кайсы жылдардан бери ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Эми бул айылдын тарых таржымалы келип чыгышы, Семизкөл аталып калышынын себебин ушу силердин оюңар боюнча, силердин көз карашыңар боюнча мени баяндап берсе деп эле турасыңар, а чагымда. Ооба. Кесипте ошого жакында. Силердин мындай көз карашыңар, тиктешиңер деле ошону билдирип турат мага. Ооба. Эми Семизкөл деп аталып калышынын себеби Семиз жер деген жер болушу мүмкүн. Семизбел деген мындай жер болушу мүмкүн. Анан Семизкөл. Көлдүн кандай семиздиги бар деп эми таң калыштуу сөздөрдү айтышат да магачы. Жок, токтогула, анын мындай себеби бар деп. Бүтүндөй Ош Өзгөн тарап, Алай тараптын улуу даткасы болуп, бардык бийлик ушу кишинин колунда турган кезинде ушул кишинин мына ушул Кут тараптагы туугандар тараптан келе жатып, аттары менен аттарынан түшүп
аттың белдерін бошотушуп кичине ушул жерден себип алып алалы деп аяк биягына көз жүгүрттү ушунан кийин. Баягы бир эки аксакалдардын немесинен уламанан Семизкөл деген жер экен деп ушу күнгөй жагын карап көрүп туруп, күнгөйүндө күмүш көп, күбү алар киши азыраак экен. Тескейинде тилла көп, терип алар киши азыраак экен деп ушинтип айткан экен. Бул ушундай боюнча туруп турсун. Семизкөл ушул айылга келе жаткан жолдор бүтүндөй эле чылпылдаган эле саз болчу экен. Камыш, доржу камыш деп коет, бийиктиги ушу 3 метрден ашык. Ошолорду аралап өтүшчү экен. Ушу минип келеаткан өгүзүбү, минип келеаткан атыбы, ушу айылдын этегинен тартып башына чейин туягы чалп этип сууга малынып турчу экен. Ушун үчүн айтчу экен баягы ушул жака келип кетип аткан бир нече аксакалдар, жылкысынан кабар алган, уюнан, койунан кабар алганы келгендер. Атаң көрүү, ушунча ушул жактан пастап жөнөп жогорулап аткан сайын эч кандай суудан атымдын же өгүзүмдүн путу арылбады. Чалпылдап эле суу болуп атты. Мунун астында көл бар окшоп калды. Бийик жери болсо дагы мунун астында көл бар окшоп калды. Болгондо дагы суусу көп. Семизкөл экен деп Семизкөл аталып калганда ошол экен. Дүйшен аба, бүгүнкү күндө Семизкөл айылынын ынтымагы кандай? Эми бүгүнкү күндө айылдын элинин ынтымагы абдан жакшы. Кудайга шүгүр десе болот. Ушундай баягы биздин аксакалдарыбыз айткандай, айылдын эли уюган айрандай журт. Эч кандай аксакалдардын тилин албастан тескери басып кете турган, өсүп келе жаткан жаш муундарыбыз жок. Мисалы үчүн той топур болгон мезгилдерде, той болгон мезгилдерде бардыгы жапырт турушат. Аксакалдардын айткан сөзү бул жазылбаган эле мыйзам. О сөзсүз андан ашып, андан аттап өтө албайт. Ушу Казыбек балам ушул Семизкөл айылын тартканы келген экенсиң, ушу Семизкөл боюнча бир эки сап ырым бар эле, ушуну окуп берүүгө көңүл буруп койгула. Жерлери ойдуң белестери, жер шарты жакшы келет Семизкөлүм. Жашыл кызыл кийинишип, көркүнө көрк кошушат Семизкөлдүн. Семизкөлгө суктанышкан көрүп жеп жүрөт кымыздыгын, эли жери суктанышат уул кызын. Белес ашып түрдүү айып, нечен уул кыздар чыккан, эсептебей жазып койдум дептериме мен тымызын. О, жакшы. Жакшы. Өзгөн дегенде эле өзгөндүн мыкты чыкма өнөрпоздору эсиңе келет эмеспи? Айылдыктардын айтуусунда бул айылда да ырга шыктуу, өнөрлүү, таланттуу жигиттери бар экенин угары менен издеп жөнөдүм. Мынакей бул Семизкөл айылын кыдырып жүрүп, таланттуу агабызга жолугуп калдык. Агайыбыз аты Алмазбек болот. Өзгөчө автор, обончу, аткаруучу десек болот. Жана ошондой эле бүгүнкү күндө бул айылда музыка боюнча мугалим, ошондой эле орус тилчи кесиби дагы бар. Агай? Бар. Агай, өзүңүз жөнүндө ушу телегөрүүчүлөргө дагы да кенен токтолуп айтып бербейсизби? Айтып берсем, мен өзүм 1961 жылы 18 декабрда Бишкекте туулгам, Фрунзе шаарында. Анан ата-энем Нокатта 22 жыл иштеди, врач болуп, медсестра болуп. Ошол жерде чоңойдум, ошол жерде окудум, Кружская мектебинде. Мектепте окуп жүргөндө эле мектептин ансамблинде ойночумун, Йоникада. Ал мезгилде Ямахалар жок эле. Орус группа, кыргыз группа бар эле. Анан биринчи ыр жазышты, ошол Азамат Жарматов деген раматылык бир досум келип биз менен окуп калды, Кызылкаядан. Ошол анан ыр жазбайлы деген Сулуу кыз деген ырды жазып, 7 сентябрь күнү Анаш Кадыров эжебиз сүйлөп, Мыйманбек Касымов Мишакам бизди радиодон чыгарган.
Ошондой анан кайда жүрөсүң? ЛТРден, ЛТРден. Жок, алында Ош. Ош студиясы, Бул 78, 77, 78, 79 жылдагы акыялы. Кийин ОГП'ге тапшырдым, филфакка. Ал жерде обондорду жарата бердим. Унчукпай жүрүп, илхам келгенде жараттым. Тойыры деген ырды жаздым, 2-нчи курста. Анан Алтын шакек передачасынан ырдап чыктым. Ош студиясынан. Анан кайда жүрөсүң деген ырымды казактар алып суунун боюнда деп Төлөгөн Мамыров менен сурап ырдады. Угуп алып ошол балдарга айткым келет. Ырымы чыгарганга рахмат, акча алганыңарга рахмат, бирок авторун айтып койгула деп ушу айткым келет да. Азыр ушундай соавторлор көбөйүп кетти. Даяр ырдалып ал эле популярный болуп эле, анан кийин бирөөнү ырдап эле соавтор болду эле. Суунун боюнда деген ыр сиздики ошондо. Ошол ал көлдүн боюнда деп ырдадым эле. Кыз жигит турат. Анан Төлөгөн Мамыров звонить этип, агай, суунун боюнда укулуктуу экен, суунун боюнда деп ырдайынчы дегенден мейли дедим. Анан суунун боюнда кыз жигит турат деп ырдап коюптур. Өзү көлдүн боюнда кыз жигит турат деп ырдадым эле. Эми азыр мен деле ошо Төлөгөндүн вариантында ырдап калдым. Элге жакса болду. Ошону бир ырдап бербейсиз? Мейли. Жамгыр жай, төгөт эле басыбай, күндө бүркөлүп, неге ачыбай, суунун боюнда кыздар отурат, аларга карап, оюм бурулат. Ох, мен сүйгөн кыз, сени эстедим, менин оюмдан такыр кетпедим. Толор көрүнбөй, ак туман баскан, жарктей чагылган, бүркүрөйт асман, суунун боюнда кыздар отурат, аларга карап, оюм бурулат. Ох, мен сүйгөн кыз, сени эстедим, менин оюмдан такыр кетпедим. Бул ырдын автору Алмаз агайыбыз. Бүгүнкү күндө Төлөгөн Мамыров деген досубуз аябай сонун кылып ырдап чыгып жүрөт. Албетте бул ыр азыр биздин Кыргызстанда деги эле Орто Азияда популярдуу болуп кетти окшойт. Турцияда да ырдап жүрүшөт. Ал Төлөгөн айтпады, агай, мен ырдайынчы ырдай бер дедим. Анан агай, сиз кыргыз болуп туруп, каякта казактар, түрктөр ырдап жүрөт деген. Анан не кылайын аны дедим, айланайын ырдай берсин. Анан дагы бир ырым бар, популярный. Аны дагы ырдап берейин, той ыры деген. Бул ырды Алтын шакек передачасынан ырдап чыкканмын. Бакыт каалап силерге, тоюңарда ырдайбыз, талай каалап биз бүгүн ойноп бийлеп жыргайбыз. Алма бактар көгөрүп, баш коштуңар түгөлүп, дайым бирге жүргүлө, жакшы өмүр сүргүлө. Алма бактар көгөрүп, баш коштуңар түгөлүп, дайым бирге жүргүлө, таптуу өмүр сүргүлө. Достор бүгүн ырдашат, каалоолорун арнашат, оюн күлкү шат менен үйлөрүнө кайтышат. Турмуш татаал болсо да өткөргүлө өмүрдү, анча мынча нерсеге капа кылбай көмүлдү. Алма бактар көгөрүп, баш коштуңар түгөлүп, дайым бирге жүргүлө, жакшы өмүр сүргүлө.
Тойға келген қонақтар қалауларын айтышат, ойын күлкі шат менен үйлеріне қайтышат. Алма бақтар көгеріп, баш қоштыңар түгілі, дайын бірге жүргілі, татты өмір сүргілі, бақтылы өмір сүргілі. Бұл ырымды жақында Құдай бұйырса, өзімін ең жақсы көрген сүйікті әшулым, оқучым, Элтуран Чаңкөчөнүн автору, ырдап чыгам ашаттап, эме кылып берем деп атат аягында. Элтуран деген аткаруучу. Ошол алигинде эме кылып чыгарам деп атат. Клип кылып чыгарам деп. Мейли дедим, чыгара бер улум дедим. Кудай буйрса чыгарып калар. Жакшы. Ага, эми бул ырларыңыз жөнүндө айтып кеттиңиз, анан мына телегөрүүчүлөр да көрүп атат. Бүгүнкү күндө ушу ырчылар авторлорун айтып койсо деген сөздү чу дегенде эле айттыңыз да? Жок, ушуга мен Кудай берген Темировдун Мумия деген ырын бирөө ырдап чыкты, ынак. Көрсө ал Кудай берген Темировдун илгерки жаш кезинде жазган ыр экен. Динара Акулова жайлоодон ырдап чыкты, ал көрсө нарындык бир сержант милиция баланын ыры экен. Анан баягы түгөйүмдү ырдап жүрүшөт. Ал таластык бир кишинин ыры экен. Көрсө азыркы жаштарга мен айраңмын да, ушу бирөөлөрдүн ырын алып эле шарт ырдап эле популярный анан акча табыш максат. Авторду айтыш керек, обязательно айтыш керек. Ошон үчүн айтарым, авторун айтыш керек. Бул биз менет кылып жазган ырда. Анан даяр ырды алып алып ырдап коюп авторлор көбөйүп кетти. Этият кылыш керек да ошон үчүн. Туура. Сөзсүз авторун белгилеп коюш керек тең, Ошондой кылыш керек. Менин оюмча ошондой кылыш керек, туура. Алмаз агайдын дейли. Алмаз агайдын мындай капачылыкта эмес, мындай күлүп жайнап эле айтып турган мезгили. Туура кабыл алыңыздар деп айтайлы. Эми капа болуп эмне кылабыз? Ырдап жүрүшсө, эл 78-чи, 77-чи, 78-79 жылдагы ырларды чыгарып атса, бир жагынан сүйүнөсүң, мейли чыгарсың. Жаңыланып, Ооба. Бирок авторун айтып койсо, өзүңчө ак деп каласың. Жакшы. Алмаз агай, өзүңүздүн үй бүлөңүз жөнүндө учка айтып кетпейсизби? Канча уулуңуз бар? Бүгүнкү күндө уулдарды кантип тарбияладыңыз? Уулдардын бардыгын окутуп, чоң балам дагы окуду, экинчиси да окуду, үчүнчүсү да окуду. Чоң балам органда иштейт, опер болуп. Кече приказ алып келди Өзгөндө. Экинчи уулум да иштейт, Элтуран деген ошол ырчы жигиттин классташы, досу, Айыл банкта иштейт. Үчүнчүсү тиш доктурлукту бүткөн, бирок азыр Москвадан келип, таксовать этип эле жүрөт. Үйлөнө элек. 3 неберем бар. Бул Өзгөн районунун бир тоолуу аймакка кирген Семизгөлгө келип отурукташып жашап калганыңыз кызык болуп атат да. Бул тууралуу көп сөз болду. Достор айтат, өткөндө Шакир Палванды коз 70 ташка келип, ал дагы айтып кетти. Сен шаарда жашай турган бала элең, шаарда жүрө турган бала элең. Анан бул чоң атамдын жери экен да. Чоң атам, чоң энем өткөн жер экен. Онун үстүнө Өзгөндө тополоң болуп кетип, кыйланы ары бери болгондо мен кой деп бияка келип алганмын. Эми родина. Ошон үчүн сонун жер, кымыздыктын мекени, тоолор, суу, тунук, булак, ар бир үйдө булак бар. Чөп кеңири, мал кеңири, кымыздыктын родинасы, сонун жер. Сонун ырларыңызды белгилеп кеттиңиз. Дагы кандай ырларды чыгарайын? Гитарада Өзгөнүм деген ырым бар, ырдап берейинчи. Гитарада Өзгөнүм деген ырым бар. Өзгөнүм деп жаздым атайын. Себеби карасам жалават жөндөр бар экен, нокат жөндөр бар экен, сүлүктө жөндөр бар экен. Мен да ойлонуп турам, Өзгөнүм деп ыр жаздым. Ата бабаларым арнап, жердештерим арнап ырдап берейин, эмесе. Сөзү ону өзүмдүкү. La 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 la. Özgönüm mekenim ата журтум менен кылымдарды карыткан кыргыз аттуу элим. Өтсө дагы көп жылдар, кетсе дагы кылымдар, мунараңда эле тура, бүт
Бүттүйне көңіл бұрат, алмаштырбайм алтынға, суқтанышсын барқыңа, өзгөнүмдүн күрүчүн тартуулаймын калкыма. Өзгөнүм өз элим, күч кубатым менин, ала тоосун ыйык туткан ак калпактуу элим. Шаркыраган дарыяң, ак сакалдуу карыяң, сулуу бийкеч кыздарың, шайыр мүнөз улдарың, алмаштырбайм алтынга, суктанышсын баркыңа, өзгөнүмдүн күрүчүн тартуулаймын калкыма. Өзгөнүм бир борум туулган жерим менин, бүттүйнөнү кыдырсам да алдыңа келермин. Айга учкан уулуң бар, кара шоро жайлоң бар, дары суусун ичем деп келет тоого адамдар. Алмаштырбайм алтынга, суктанышсын баркыңа, өзгөнүмдүн күрүчүн тартуулаймын калкыма. Өзгөнүм өз элим, жан кубатым менин, күч кубатым менин, ата жортом менин, туулган жерим менин. Ол чаулар. Азамат, бул мынау ичиндеги тексти, сөздөрү кандай болуп келди? Сөздөрү ушул илхам деп коет го. Кайсыл убакта жаздыңыз буну? Түнүбү же күндүзү? Түнү. Мен көбүнчө үйдө эч ким жокто, эч ким ишет этпегенде, неберелерим ылдый кеткенде, анан жамгырды жакшы көрөм. Жамгыр жааганда ушу китеп окуп жатып, ошондо илхам келет, жакшы-жакшыларды жазып коем. Ошол кээде унутуп калам эртеси. Кээде жазып ушу өзгөнүмдү дагы ойлонуп туруп жаздым. Атайын өзгөндүктөргө арнап. Эл туран деп атасыз го, бул айылдан да? Биздин айылдан, Чаң көчө деген ырдын автору. Азыр айылдан тапсам болобу? Болот. Кудай буйруса болот. Үйүндө болсо керек. Мен аяшулум, окуучум. Жакшы, аябай жакшы ырдайт. Голосу совсем башкача. Жакшы, Алмаз агай. Чоң рахмат. Алмаз агай мына бизге өзүнүн автордук, өзүнүн обонунда өзү аткарып бир топ ырларды аткарып берди. Чындыгына сонун ырлар жазып коюпсуз. Мына бүгүнкү күндө Кыргызстаныбызда жаңырып бүт эл угуп жүрөт. Сизге ыраазычылык. Аман болуңуз, бар болуңуз, тынч болуңуз. Куш келипсиздер, рахмат. Бизге уруксат эми, биз баралы дем. Рахмат, ушинтип келип тартып жүрө бергиле, элдин патасын алып. Силерге дагы ден соолук каалайм. Чоң рахмат. Рахмат. Мейли, аман болуңуз. Өлкөнү дүйнөгө маданият менен спорт таанытат. Ал баарыбызга шексиз. Ошонун сыңарындай Семизкөл айылынын жигиттери спорттун бардык түрүнө жакын десек болот. Артта көрүп атасыздар, Семизкөл айылынын жаштары бош убактысын текке кетирбестен, жанагындай кылмыштуулукка, баңгиликке барбастан тип айылдын ынтымагын бекемдеп, жаштар биримдикте күндүн ар күнү десек деле болот. Бир учурунда өздөрү ушинтип чогулуп волейбол спорту менен алектенип турушат. Азыр жанында Эрмек мырза турат. Бүгүнкү күндө ушу волейбол боюнча спорт чебери десек деле болот. Азыр өз жөнүндө кенен тааныштырып берет. Эрмек, ушул волейбол спортуна кантип багыт алып калдың, ошол жөнүндө айтсаң? Башында биз башка спорт
спортко деле барбадык. Мен ушу волейбол кызыгуунун себеби атам Мырзаш Токтомурат уулу Сейит улак чапканына байланыштуу атама кызыгып мен да улак чаап көрөйүн деген ой болду. Ат менен улак чаап көрүп кызыгуу болбосо болбойт экен. Анан менин абам бар, Таиз деген. Ошол аркылуу волейболго келип калдык. Анан бул жакта биздин байкелерибиз ойночу волейбол ойноп турушат. Ошолордун оюнун көрүп анан ушу волейболго кызык ошондон артты. Волейбол ошондон кызыгып волейболго жөндөмүбүз артты дегендей. Бүгүнкү күндө кайсы клубда ойноп атасың? Бүгүнкү күндө Ысык көл облусуна караштуу Тоң районунда Мирлан деген абабыз бар. Көлдүн жаңы муун деген клубунда ойнойм азыркы учурда. Ошол клубду спонсорлойт. Анан биздин тренерибиз Тогочиев Самат болот. Ошол бизди өстүрүп чоңойткон. Бул жактан мен 11-класста бүтүп эле ошол жака кеттим, физкультурныйга. Ошол жерден оюнумду жактырып калышып, ошо жаңы муунга клубуна кирип калдык да. Эң кызыгы ушул Семизкөл айылынан Ысык көлгө барып калганы кызык да. Ошол жөнүндө кыскача айтып берсең, кандай болуп сен ал жака тандап алышты да? Ошол мээнеттин артынан дейм, ошо тренировка кылып айылда. Айылда билесиз, тоолуу аймак, аба таза дегендей, ушундан тренировка кылып. Ошо район оюн болду. Айылда оюндар болду, айылдын 4 айылдын оюну дегендей. Ошондон болду анан Ошко барып, Ошто ошол республиканскийге илешип калып, анан ошол жерден Бишкекке оюнга барып, республиканскийге. Ошол жактан илешип калдык да. Бишкектен, ошол жактан сертификат алып, анан ошол физкультурный окуу жайга. Анан ошол жака кетип калдык да. Сен алектенип келген учурдан бери бул волейболго Кыргызстанда эле кызыгуу кандай болуп атат? Жаштардын арасында дейбизби? Азыркы учурда Кыргызстандын волейболу, кыргыз волейболу Facebook'та деле көрүп атсаңыздар керек, аябай өнүгүп атат азыркы маалда. Жакшы аябай. Оңол байкебиз, Жамал байкебиз, Эмил байкебиз дегендер биздин мастер спорт байкелерибиз бар. Азыр мен ушу Бишкекте турушат алар. Азыр аябай жакшы Кыргызстандын волейболу. Көрсө өнүгүп келатат. Азиядан дагы 2016 жыл биринчи месттен алып келишти Азияда. Анан азыр эми жаштардын да көрүнүшү жакшы, көрүп атасыздар. Азыр жаштар азыр залдын жабыктыгына байланыштуу, ремонттугуна, карантинде көрүп атасыздар. Ошого байланыштуу бул жака кичине балдар чогултуп, ошол жерде ойноп, ден соолукту чыңдоо дегендей. Анан эми билгендерибизди үйрөтүп дегендей. Ошо жаштарды азыр үйрөтүп аткан кезибиз. Ошол. Айылдын кызыгуусу жакшы. Айылдын кызыгуусу жакшы. Айыл Канча команда болуп ойноп турасыздар? Бу жерде 3 команда, 4 команда болуп ойнойбуз. Анан ошол оюн. Ден соолукту чыңдоо үчүн. Ден соолукту чыңдоо үчүн. Анан ошо жаш балдарды бу жерден кандай десем, немелери бар, аракети бар балдарды, эгер бар болсо аларды тарбиялап, тренировка кылдырып, анан алдыга өстүрө турганда ниеттер бар, буюрса. Мотивация берип, стимул берип аларга үйрөтүп дегенде. Үйрөтүп. Биз дагы бир ойносок болобу экен, а? Болот. Келип ойносоңуздар болот, таныш. Жүрбөйсүзбү бир? Өзүңүз көргөз ойнобойлу? Ойнойлу, ойноп көрсөтөйүн. Жакшы. Кайсы балдар жакшы ойнойт бул жерде? Бул жерде азыр Жамболот уулу Исламбек деп ортодо центральныйде ойноп атат. Микаса деп жаш футболка кийген бала. Ошол баланын азыр менин жанымда, физкультурада биз чогубуз. Чогуу анда билгендерибиз үйрөтүп, андагы ошо биздин тренерлер үйрөтөт, волейбол үйрөтүп. Азырча тагим биякта Султан уулу Адахан деп бул балабыз турат. Ушу балабызды дагы буюрса аракет кылып атабыз. Көрүп турасыздар, азыр толуп кичине формага келтирип. Ошол азыр да көп оюнчулар келбей калды, азыр башка жакта экен балдар. Көптөр келишпей калды. Көбү келишпей калды да. Азыр ушу айылдагы балдарды келип алар жумуштарына байланыштуу. Бул Семизкөлдө өзүнүн курама командасы бар экен да? Семизкөлдүн курама командасы да бар. Бир оюн кылбайлыбы? Келиңиздер анда оюнга. Жигиттер 1 мүнөткө. Топту кармайсыз.
Азыр. Gel, бер келди азыр оюн кылып берели. Оюн ойноп. Жана мен өзүм үйрөткөндөй. Жанагындай нападение алып, оңдардан азыр оюнубузду көрсөтүп беребиз. Бияктагыларга. Мен үйрөткөн ойун өткөрүп беребиз. Билгендерибизди көрсөтүп дегенде. Эрежени сактап, мен айткан эреже менен, заздешка кылбай, сеткага илинбей, сетканы кармабай. Эреже менен ойноп беребиз, оюн көрсөтүп беребиз азыр. Жанагындай эле бөлүнгүлө команда менен 2 саатка өтүп. Биз кандай бир командада болойлубу? Биз бир команда боло беребиз. Болду мына. Разминка албы? Разминка кылабыз. Мына карап атабыз. Мен кайсы жактан баштайм? Сиз солдардан баштай бериңиз. Же болсо оңдардан баштаңыз бул жактан. Өмүш сен пас сеткага кир. Топту берерде биринчи эреже менен, топту биринчи асманга ыргытып, анан 2 кол менен түртүшүбүз керек да, эреже боюнча. Эреже боюнча 2 кол менен беришибиз керек. Ооба. Келе бериңиз. Жакшы. Ошо эле. Попадениңиз. Жакшы. Азыр сиз баштай берели, оюн баштай берели. Оюн даярсыңар да? Молодец. Аябай сонун болду, оюн кызыктуу болду. Биз жеңип алдык. Өзүңүз эле эсептеп турдуңуздар окшойт. Бизде негизи бал көбүрөөк болду. Мына ушундай бул жактын айылдагы балдар чындыгында спортсмен жигиттер экен. Азамат ушундан жазбасын дейбиз. Семизкөл айылына бал дейбиз. Дагы оюн кызуу болуп атат. Азыр кийинки командалар оюнга түшөт. Жана Алмаз деген акенинкине барып, сен бул жакта экенин билип, издеп бардым эле. Жакшы. Ушул айылга эме жанагы бош маалдарда, анан дем алыш күндөрдө келип, айыл жумуштарын кылып дегендей, өзүң билесиң, кыргыздын жигити бош жатканды жаман көрөт. Айылда келип эме наркы берки жыйынтегиндерди бүтүрүп дегендей, атенелерден кабар алып. Үрчү болсок деле кара жумушту жакшы билебиз, эчтеме. Эми кылып жүргөнбүз, жаш мезгилибизден ушул кара жумуш кылып, ушул көчөлөрдө чоңойгонубуздан. Ушул чаң көчөдөбү? Чаң көчөлөр. Чаң көчө дегениң ушул көчөдө да? Оо, ушул көчөдө, именно ушул көчөлөрдө арналганда. Бул жерден чөзүбүз. Ушул жерден түшүп калайлы, Рахмат, ушул жерден түшүп калайлы биз. Рахмат, инем. Жыйынтеринде. Жыйынтерин ошол. Семизкөлдө азыр жыйынтерин бүтүп калды. Кышка даярдык. Отун жыймай, анча-мынча калып кеткен эгиндерин термей, акыркыларынчы. Отун. Ошол, ооба. Кышка кам да. Кам көрүп эми. Кыш деле жакын калды. Ошол. Эми Элтуран жана чаң көчөлөрүн бир ырдап бересиңби? Келгөчүлөр да кетип калса керек. Макул. Ырдап берсе да бешилик менен ырдабайм. Бешилик менен илхам жакшы келет эле деп. Көрүп калдым капыста,
Çan göçöden özüngdü Toqtoy turça bir münöt Uğup koyçu sözümdü Beşeneme жазылған Balkim solu özüngü Жашырбачы жодурап Жанып турган көзүңдү Эй чаңгычы Hey 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 токтот кызды өткөрбө Көрбөй калсам солону Калат көңүл бөксөрү Жүрөк чиркин кызганат Алчын эле сүйүбү Арнабачы эй досум Ал сулуга гүлүңдү Сезип турам сезими Селки кыздын менде да Андан көрөр дайым Бийик созу үнүмдү Эй чаңгычы Хоп Тоқтот қызды өткөрбө Көрбөй қалсам солону Қалат көңіл бөксөрү Эй чаңгычы О, бали. Азалатсың. Рахмат. Шындығында өзгөчө экен. Ушу чаңгычыда бир сулуу кызга арналган го дейм, э? Чаңгычыда сулуу кызга арналса дагы эми ушул чаңгычыларга арналгандачы эми кичинебизде чаң көчөлөрдө топурак кечип, кечип чоңойгонбуз. Топурак болуп. Чаң көчө. Үйгө келгенде апаларыбыздан урушуп да. Урушуп. Чаң көчө дегенде ошо жаш мезгил, кичине мезгилдер эске келет го. Ошол сыяктуу. Жакшы. Айыл жакшы жерде жайгашкан экен, э? Айыл жакшы жерде жайгашкан. Бул жагы тоо, бул жагы тоо. Ортодо, э? Ортодо, колоттун ичинде. Тоо койнунда жайгашкан Семизгөл айылынын табияты кооз, эли меймандос, ынтымагы бекем. Ар бир айылдын керемети өзүнүн тарыхында жана кооздугунда турат. Аламга жол айылдан башталат дегендей, айылдын жаштары алдыга жылуу менен Семизгөл айылында бир топ шарттар түзүлө баштаган. Мынакей, өзүңүздөр көрдүңүздөр, Семизгөл айылы колотто жайгашкан. Мал жайытка кенен жайыты, тойт мол, чындыгында көрүп атасыздар, кышкыга мал жанга тойт даярдап. Анан эң негизгиси бул айылда алма сону болот экен. Алма өзгөчө бакка ыңгайлуу дагы экен, чындыгында. Эмне деш, айылдар өнүксө, өлкө өнүгөт. Мына ушундай айылдар бүгүнкү күндө өнүгүүнүн жолунда буйруса жакынкы жылдары өнүккөн мамлекетке айланат Кыргызстаныбыз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман калыңыздар деп калам. Мен айылым көрсөтсө, сиздер менен мен Казыбек Мамасадык болдум. Кийинки эфирде көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Окей, кет. Başım ikiye görünmez artık, ket. Даракта көрбөйт. Даракта спан турбай, мен карап, кет. Үнтө өрүтүмө кетти. Юниот. तुम्हारे क्या बदल है तम Кандай расылай?